Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Hurmatlı okucular, biz mazhab başlığımız Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin Al-Fiqhul Akbar attığı kitabından savağımızda ulantudabız. Ötken temada жасаған жақсы іштеріміздің соғымын жоюучу 4 амал туралы баяндадық эле. Кудайым буйрса бүгүнкү темабыз бул пайгамбарлардын мужизасы, оолиялардын керемети жана Кудай Тааланын душмандарынын истидражы тууралуу болмокчу. Кудай Таалам бардыгыбызга бекем иман, ыкылас, ынсап, топук берсин. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْآيَاتُ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْكَرَامَاتُ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ. Adattagындай биринчи бул сүйлөмдү биз которуп алып туруп, андан кийин темага чечмелөөгө киришебиз. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтты: Пайгамбарлардын мужизасы жана оолиялардын керемети чын, акыйкат деди. Пайгамбарлардын мужизасы мисалыга таякты жыланга айландыруу, Муса алейхиссаламдын мужизасы, таштан булактан чыгуусу, сокур менен пестин айыгуусу, Иса алейхиссаламдын айыктыргандыгы, өлүктү тирилтүүсү, мисалы тирилтүү, айды экиге бөлүү, жана оолиялардын кереметтери, мисалыга Умар радыйаллаху анху алыс аралыкта жүргөн аскерлерди көрүп, аларга сүйлөгөндүгү, алардын дагы Умар радыйаллаху анхунун сөзүн уккандыгы, Мариям энебизге тамактын келүүсү Кур'ан жана сүннөт менен такталган. Жана бир мисал бере турган болсок, бул сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кереметтеринин бири. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мужизаларынын бири. Сахих Бухари менен Сахих Муслимде келген хадис. Анас радыйаллаху таала анху риваят кылган. Анас радыйаллаху анху айтат: мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды асыр намазыга убакты кирип калган кезде дейт, Мадинадагы бир жерде көрүп калдым дейт. Көрүп калдым, анан адамдар суу издеп атышты даратка дейт. Суу издеп таппай Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанына бир идишке суу алып келишти дейт. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн мубарак колдоруну ал сууга койгон кезде Анас разыяллаху анху мен пайгамбарды көрдүм дейт, колдорунун манжаларынын арасынан суу ушундай булактан чыккан сыяктуу агып турду дейт. Адамдардын бардыгы дараталып бүткөнгө чейин дейт. Мына бул дагы биздин Сахих Бухари менен Сахих Муслим эң бир ишеничтүү булактарда келген Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын нелери, мужизаларынын бири болуп эсептелет. Бирок ошол мужиза болуп эсептелүү үчүн өзүнүн шарттары бар. Мужиза болуш үчүн алымдарыбыз бир канча шарт айтышат. Мына ошолорго токтоло кете турган болсок, эң биринчи шарты пайгамбар көрсөткөн мужиза Аллах Тааланын феилдерден, амалдарыдан бир амал болуш керек. Аллах Таалага таандык амалдардан болуш керек. Мындайча айтканда, Аллах Таалага таандык жанагы сифатул кадима, Аллах Тааланын эзелки сыпаттарына тиешеси жок, амалына тиеши болуш керек. Экинчи шарт. Ошол адаттан сырткары амал болуш керек. Мындайча айтканда, адатта андай мүмкүн эмес нерсе болуш керек. Адатта адамдын акылына салып карай турган болсоңуз, мисалга от күйгүзөт. Бирок Ибрахим алейхиссаламды отко таштаган кезде от аны үчүн салкын болуп, тескерисинче рахат болгону сыяктуу, мына ушундай бир адаттан сырткары болуш керек. Же болбосо жанагы Иса алейхиссаламдын жокоруда айтканыбыздай өлүктү тирилткендиги ушундай болсун. Анткени эгер адаттагындай амал боло турган болсо, адатта эле адамдар башка карапайым элде эле муну кыла бере турган амал болсо, анда чынчыл менен калпычы бирдей болуп калат. Акыйкат ачыкка чыкпай калат. Үчүнчү шарты, пайгамбар ошол мужиза көрсөтүү менен бир башка адамга чегин билдирүүсү. Болгону доо кылганына жараша мужиза ачыкка чыгыш керек. Андыктан эгер сүкүт кылган киши, эч бир талаш тартыш болбой, чегин билдирүү максаты болбогон бир кишинин колунан кандайдыр бир адаттан тышкары иш аткарылса, аны мужиза деп аталбайт. Төртүнчү шарты,
пайгамбарлыкты доо кылгандан кийин болуусу керек. Мен пайгамбармын дегенден кийин анан муъжиза ачыкка чыгыш керек. Муъжиза көрсөтүш керек. Себеби эгер аталгандан мурун, пайгамбармын деп айтуудан мурун жанагы бир кандайдыр бир адаттан сырткары амал болуп, анан аны бирөө чыга калып эле, мына мен пайгамбармын, жанагы болгон иш менин муъжизам деп айта турган болсо, ал муъжиза болуп эсептелбейт. Бешинчиси, муъжиза ошол кишинин чынчылдыгына күбөлүк бериш керек. Калпыча экендигине эмес. Андыктан эгерде бир киши келип, мен пайгамбармын деп мына муъжиза көрсөтмөкчү болгон кезде, жанагы адамдар бул калпычы мындан сактангыла деп ал кишине тескери бир күбөлүк бере турган болсо, ал дагы эмне болуп эсептелбейт? Муъжиза болуп эсептелбейт. Ошентип муъжиза болуш үчүн алымдарыбыз мына ошол 5 шартты эмне кылышкан экен? Баяндашкан. Анан адаттан тышкары нерселер 6 түр болот негизи. Негизинен адаттан сырткары нерселер 6 түргө бөлүнөт дейт. Биринчиси ирхас деп аталат. Бул пайгамбарлыкты доо кылган адамдын пайгамбар болгонго чейинки адаттан тышкары амалды аткаруусу дейт. Ирхас деп коет, пайгамбар болгонго чейин кандайдыр бир ошол муъжиза көрсөтө турган болсо, ал эмне болуп эсептелет экен? Ирхас деп аталат. Экинчиси муъжиза. Муъжиза дегени пайгамбар болгондон кийинки адаттан тышкаргы амалды аткаруусу болот. Болгону эгер пайгамбармын деп доо кылганына шайкеш келе турган болсо, дал келе турган болсо, ошондо анан жанагы жокоруда шарттарды айтканыбыздай жалганга чыгара турган болсо, ал муъжиза болбойт. Үчүнчү түрү иханат деп аталат. Иханат. Бул эгер пайгамбармын деп доо кылганына каршы болсо, тескерисинче ал не болот? Кордоо болот. Жана жалганга чыгаруу болуп эсептелет. Бул муъжиза деп эсептелбейт. Төртүнчүсү каромат деп коебуз, керемет деп. Биз кыргыздар керемет дейбиз. Бул пайгамбарлыкты доо кылган эмес, бирок өз доорундагы пайгамбарды ээрчиген оолия кишинин адаттан тышкары амалды аткаруусу дейт. Муну керемет деп аталат. Андан бири дагы маунат деп аталат. Маунат дегени бул пайгамбарлыкты доо кылбай, тескерисинче өз доорундагы пайгамбарга ээрчиген, оолиялык даражага жетпеген, оолия эмес кишинин адаттан тышкары амалды аткаруусу маунат деп аталат. Анан акыркысы бул истидрож деп коет. Бул өз доорундагы пайгамбарды ээрчибеген, же болсо бир манах дейбизби, башка динин өкүлү дейбизби, адаттан тышкары, ошондой адамдын адаттан тышкаргы нерсени көрсөтүүсү. Истидрож деп коет. Ал тууралуу төмөндө сөз кылабыз, Кудайым буйруса. Кыскасы, Абу Ханифа рахматулла алейхи бул сөзү менен ахли суннат вал жамааттын көз карашын бекитип, Муътазиле агымына жооп айткан. Анткени алардын көз караштары боюнча, Муътазиле агымынын көз карашы боюнча керемет жок дейт. Анткени эгер керемет болсо, анда пайгамбарлардын муъжизалары жоюлат. Башкача айтканда, пайгамбарлар менен оолиянын ортосунда айырма калбай калат дейт. Биз аларга жооп катарында минтип айтабыз. Биз айтабыз, ар бир оолиянын керемети өз доорунда жашап жаткан пайгамбардын муъжизасы болот. Анткени кереметтин ачыкка чыгуусу менен оолия экендиги билинет. Ал эми оолия экендиги ишениминин чын экендигине далил болот. Биз ушинтип чечмелейбиз. وأما التي يكون لأعدائه مثل إبليس وفرعون والدجال لعنهم الله مما روي في الأخبار أنه كان ويكون لهم فلا نسميها آيات ولا كرامات ولكن نسميها قضاء حاجاتهم وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا لهم وعقوبة لهم فيغترون بذلك فيزدادون كفرا وطغيانا وذلك كله جائز وممكن. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi sözün ulantıp aytты. Alemi haberlerde munday boldu, munday boldu, je munday bolot dep kelgen Allah Taala'nın
İblis, Firavun, Dajjal siyaqtуу duşmanlarının Allah'ın kargışalarga bolsun taң kalıştуу nerселерди atkaрууларын mucize жана керемет деп айтпайбыз. Бирок аны muhtaçlıkların ötөө деп айтабыз. Allah Taala düşmanların kajetlerin ötөөsүнүн себеби Allah Taala өзүнүн düşmanlarının kajetin айла жана жазалоо үчүн берет дейт. Алар Allah'ın бергендерине алданышып, kapırlıkları menen baş ийбегендиктери көбөйөт. Бул жогоруда айтылган нерселерибиздин бардыгы чындык жана мүмкүн нерсе дейбиз. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bul sözünde bir akıllı tayqı, akıllı kıska lardan min tip aytkanlarına cevap bergen. Allah Taala özünün düşmanlarına nege berbeş gerek bolçu. Berbeş gerek ede. Emne üçün alarga dagın ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзү берет дегенде биздин алымдарыбыз не дейт? Биздин алымдарыбыз ошого Abu Hanife шун тип баягы жокоруда айтканыбыздай жооп берген. Урматтуу окуучулар, Allah Taala düşmanlarına andan berүүнүн себеби andan beter tereң күнөөгө батырып, келечекте каттуу азаптоо үчүн алардын кажеттерин берет. Буга bir-iki misal keltire keteli. Misalıga birinci Firavun, birinci misal Firavun. Nil daryasın buyursa anın ökümüne jaraşa agat ele. Bul turalı ıyık Kur'an-ı Kerim'de Zuhruf suresinin 51. ayatında Allah Teala mintib aytkan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve nâde Firavunu fi kavmihi qâle ya kavmi alaysa li mulku Misra ve hâzihil anhâru tecri min tahti afalâ tubsirûn. Firavun öz eline jar salıp mintib aytты deydi. O elim, Misir'din padişalığı jana aldımdan ağıp turgan daryalar meniki emesbi, menin mülküm emesbi, karap körböysüңөрбү dedi. Ekinci misal, şeytanın cerbetin bir zamatta keçip ötüsü misalıga. Kala verse çıgış jana batıştagı adamdardı azgırgandığı şunçalık Kuday Taalaga mümkünçülük berip koygon. Üçüncüsü, Kuday Taala'nın düşmanlardan Dajjaldın misalıga birödü öldürüp kayra tiriltkendigi. Kıskası jogorуда айтылган sözübüzge Kur'an dalil keltire turgan bolsok, Kur'andan dalil keltire turgan bolsok. Emne üçün Allah Taalaga bularga beret dep. Dalil keltire turgan bolsok, Allah Taala mintib aytат. A'raf suresinde, жақшы есіңіздерге алыңыздар, A'raf suresinin 183. ayatında. Emne üçün Allah Taala alarga şunday mümkünçülüktörü tüzü beret. Allah Taala mintib aytат. Wa umli lahum inna kaydi matin. Men alardın acaldarın uzartıp koyom. Çındığında menin aylakerligim küçtüğü deydi. Allah Taala mümkünçülükті berip koyot. Adam balası anan mensinip, özünü kıyın sanap, Kudayga işenbey, Kudaydın ökümünü atkarbay, Kudayga moyun sunbay, künnön künge anın künösüne ola başlayt, ösö başlayt. Mana Kuday maga berip koygon degende düşünük meden. Başka ayatta Allah Subhanahu ve Teala mintib aytkan. An'am suresinin 44. ayatında. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ Sadakallahul azim. Alar kaçan özlerine eskertilgende unutuşkanda, alarga berilgen buyruktardı, tıyulardı unutup koyganda, biz alardın aldındağı bardıq eşiklerdi. Başkaça aytkanda baylık, biyilik jana başka nerseni ne kılıp koyduk, açıp koyduk deydi. Baylık deseng manasaga baylık, biyilik deseng manasaga biyilik de bardığını açıp koyduk deydi. Alar özlerine berilgenderdin, Allah Taala berip koygon nerselerdin bardığına kuanıp jatışkanda biz alardı kapısından azap kaldık. Mına oşon tip alardın ümiti üzüldü deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, egerde күнөө iş kılıp jatıp, Kuday Taalaga moyun sunbay, Kuday Taala'nın ökümü menen jaşabay, Kuday Taala'nı tanımay, жүрүп bizge Kuday Taala baylıkты berip koygon bolso, biyilikti berip koygon bolso, biz ağa aldanbaşыбыз керек. Kokус Kuday Taala bir gün emes bir gün bizdin wagtыбыз kelgen kezde janыбызды alat. Mına oşol janыбызды algan kezde bizge janagı goğunup, kuanıp жүрген байлығыбыз, бийлигибиздин такыр пайдасы тийбей калат.
Бирок бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк берилип жаткан кездеги 2 рекет намаз же бир кайрымдуулук кылган жакшы ишибиздин пайдасы тиет. Ал эми жанагы бүт топтогон байлыгыбыз бизге тек гана зыянга айланып калышы мүмкүн. Ошондуктан байлык бийлик келди деп адам өзүнүн байлыгына, бийлигине кубанбаш керек. Башка аятта Аллах субханаху ва таала мынтип айтат. Али Имрон сүрөсүнүн 178-аятында. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Kapır болгондор, Кудай Таалага ишенбегендер, Кудай Тааланын тааныбагандар, биздин алар үчүн мөөнөттөрүнү узатканыбызды жакшы деп ойлошпосун. Алардын күнөөлөрү дагы көбөйүүсү үчүн мөөнөттөрүн узартып коебуз. Алар үчүн кордоочу азап бар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы өзүнүн ыйык хадисинде мынтип айткан. Иза раайта Аллаха ю'тил абда минад дунья ала маасихи ма юхиббу фа иннама хува истидражун. Эгерде Аллах Тааланын бирөөгө дүйнөдөн жакшы көргөн нерсесин күнөө кылганына карабастан берип жатканын көрсөңүз, билиңиз ал истидраж, ал айла деп. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул айткан сөздөрдөн эмне деп чыгат? Эгерде Кудай Таалага моюн сунбаган адамдын байлыгы, бийлиги өсө турган болсо, чекесин сажда койбой, Кудай Тааланын буйругуна аткан зекет бербеген, орозо тутпаган же такыр эле ыйманга келбеген адамдарга бир нерсе бул дүйнөдө берилип жаткандыгын көрсөк, ал жаккан нерсесини билип коюңуз, ал истидраж болушу мүмкүн. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарым, байлыгыбызга коомбайлы келечекте, бийлигибизге коомбайлы, аларга берилип кетпейли. Алар болсун, мейли боло турган болсо, бирок Кудай Таалага баш ийүү менен бирге болсун. Кудай Тааланын өкүмүнү аткаруу менен бирге болсун. Кудай Таалам бардыгыбызга ушул Абу Ханифа айткан муъжиза жана керемет темасына ишенип, аны жана башкаларга жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.